Бишкекте суу жоктугуна нааразы тургундар жол тосушту. Казакстанда да суу тартыштыгы жаралды. Бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалгандар абакта калды. Украинада Кахов КЭСи жарылып, эл эвакуацияланууда. Орусия менен Украина бири-бирин айыптап жатат. Согушка каршы пикирин билдирген орусиялык Кыргызстандан депортацияланды. Даниэль Ажиев 2 айга камакка алынды. Бишкектин түштүгүндөгү Арча-Бешик конушунун тургундары суу жоктугунан жолду тосушту. Алар суу берилбей жатканын айтып, маселени чечүүнү талап кылышты. Митингге чыккандар менен Бишкек суу канал ишканасынын башкы инженери Кадырбек Оторов жана мэриянын өкүлдөрү барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Азыр торолгон жолдор ачык. Суу маселеси парламентте да көтөрүлүп, Илимдер Академиясы мамлекеттик органдарга 3 ай мурун эле суу көйгөйү болушун эскерткени белгилүү болду. Бул тууралуу 7-июнда Жогорку кеңештин жыйынында Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Чолпонкул Арабаев билдирди. 3 ай болуп мурда окшойт, бизде Улуттук Илимдер Академиясында да бир жакшы илимий конференция болгон. Ошол жерде да биз талкуулап, ошондо дагы мен айттым, ушул бүгүнкү талкуунун бардыгын тийиштүү мамлекеттик органдарга жиберели. Ошонун ичинен биздин бүгүнкү шаар мэриясына дагы жөнөткөнбүз. Бишкекте суу таңкыстыгы элди нааразы кылууда. Жыл сайын 1 ай оңдоо убагында ысык суу өчүрүүлөрү жаңылык эмес, бирок жай аптабында Борбордун түштүк райондорунда ынтымак жана аларча конуштарында түнкүсүн график менен муздак сууда өчүрүлүп баштады. Айрымдары күндүзү да суу жок экенин айтып даттанышууда. Буга чейин Бишкек суу канал таңкыстыкка байланыштуу сууну көп сарптаган мончолор, бассейндер, унаа жоочу жайлардын ишин убактылуу токтоткон. Бул маселени 7-июнда Жогорку кеңеште Дастан Бекешев жана башка депутаттар парламенттик кароого коюуну суранышты. Эл өкүлдөрү мындай жагдай улана берсе нааразы эл көчөгө чыгаарын эскертишти. Же өкмөт карабайт, же мэрияда отурум болбойт, ишилип же жакшы кененирээк маалымат берилбейт, качан ушул проблема чечилет, же проблема өзү чечилбейт, тескерисинче оорураак болуп атат күн сайын. Ошол маселени Жогорку кеңеште уксак мэрде эмне болуп атат ушул суу маселе боюнча? Биз бул жерде караган менен суулар көбөйүп, мөңгүлөр ээрип кетпейт. Бирок парламенттин спикери Нурланбек Шакиев мындан башка карай турчу маанилүү мыйзамдар көп экенин, Жогорку кеңештин каникулга чыкканча аз эле убактысы калганын айтып, макул болгон жок. Бекешевдин айтымында суу маселесин канча көтөрсө да өкмөт да, мэрия да эч кандай чара көрбөй, маалымат бербей жатышат. Ал тапта суу маселеси бизде эле эмес, Казакстанда да нааразычылык жаратты. Нааразы болгон турак жайлардын жашоочулары көчөгө чыгып, жолдорду бууп, суу бергиле деп кыйкырышты. Бир жумадан ашык суусуз калган тургундар чуу чыгаргандан кийин шаардын акими Женис Касымбек видео кайрылуу жасап, суунун тартыштык себебин түшүндүрүп, жарандардын чыдап турушун суранган. Сиздин үйдө да суу жокпу? Бул кырдаалдан сиз кантип чыгып жатасыз? Комментарийге жазыңыз. Бийликти күч менен басып алууга айыпталып, Улуттук коопсуздук комитети кармаган 5 кишинин бөгөт чарасы каралды. Алардын бири Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин мугалими Чолпонбек Сыдыкбаев үй камагына чыгарылып, Элдик кеңеш партиясынын башчысы Роза Нурматова, Гүлжигит Исаков жана дагы 21-июнга чейин абакта калтырылды. Буга чейин Улуттук коопсуздук комитети митингдерди уюштуруп, бийликти күч менен басып алганга даярданып жүргөн топ аныкталып, алар кармалып кылмыш иши козголгонун билдирген. Маалыматка караганда топко 100дөй адам тартылган. Украинанын Кахов суу сактагычы жарылгандан кийин 20 конуш 2000дей турак жай суу астында калды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы 1,5 миң адам Херсондон эвакуацияланганын билдирди. 18 миллиард куб сууну кармап турган суу сактагычтын дамбасынын жарылышына Орусия менен Украина бири-бирин айыптап жатышат. Польшалык эксперт Мацей Матышак бул жагдайды Украина контр чабуулун баштаган чакта аларга кыйынчылык жаратып, Орусияга коргонуусун күчтөнтүп алуучу мыкты мүмкүнчүлүк жаратты деди. Анын айтымында Украина аскерлери суу каптаган аймактарды айланып өтүп, чабуулун улантса болоорун айтты. Өз кезегинде Украинанын президенти Владимир Зеленский жардырууну теракт деп атап, Орусияны экоцидке айыптады. Ал эми Кремлдин катчысы Дмитрий Песков бул айыптоолорду четке кагып, жардыруу Киев режиминин буйругу менен жасалган деп билдирди. Кахов КЭСин согуш башталгандан бери орус бийлиги көзөмөлдөп турат. Жардыруунун себептери азырынча ачыктала элек. АКШ жана батыш өлкөлөрү тыкыр иликтенерин айтышууда.
Бирок эксперттер буга чейинки соккулардан улам суу жаракалардан агып чыгып, дамба жарылышы ыктымал деген версияларды да айтышууда. Алматыда кыргыз ишкери Эрмек Маркабаев кармалды. Ал Казакстандагы Алтын Орда Ири базарынын директорунун орун басары болгон. Полиция Маркабаевди жан сакчысы менен 2-июнда Алматы Бишкек жолунда кармап 2 айга камалганын Кыргызстандын Казакстандагы консулу Назарали Арипов азаттыкка билдирген. Кыргызстандык ишкер курал, ок-дарыларды, жардыруучу заттарды мыйзамсыз алып жүрүү, сактоо, сатуу жана наркотикалык психотроптук заттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча айыпталууда. Ариповдун айтымында ишкерге юридикалык жардам берүү үчүн консулдук бардык тиешелүү иштерди кылып жатат. Кыргыз бийлиги алгачкылардан болуп Украинадагы согушка каршы пикирин билдирип, Орусияда военкоматты өрттөдү делген активистти депортациялады. Бул тууралуу Зона солидарности кабарлады. Эми ал Орусияга жеткирилип, бирөөнүн мүлкүнө атайлап шек келтирүү боюнча кылмыш иши козголуп, абакка киргизилген. Алексей Рожков Орус бийлиги аскер комиссариаттарынын өрттөлүшү теракт катары каралып, 15 жылга чейин камаларын жарыялагандан кийин 2022 жылдын аягында Кыргызстанга көчүп келген. Былтыр Украинада согуш башталып, Орусия мобилизация жарыялагандан кийин айрым активисттер жапырт военкоматтарга чабуул коюп, согушка каршылык билдиришкен. Жалпысынан 80ге жакын военкомат өрттөлгөн. Даниэль Ажиев Улуттук коопсуздук комитетинин СИЗОсунда 2 айга камакта калды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине 1-май райондук соту билдирген. Коомчулукта чуулуу кылыктары менен таанымал Ажиев вебкам студияларды ачып, мыйзамсыз иш кылгандыгы үчүн Өзбекстанда кармалган. Ал Араб Эмираттарына качып кетүүгө аракет кылганы менен майнап чыккан эмес. Өзбек тарапы аны 4-июнда Кыргызстанга өткөрүп берген болчу.